Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20 ноябрь 2023 жыл. Мен сіздерге туғандар Арча Бешіктен бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу бар жолу түшүндүрөйүн. Сіздер Чортекова жана Эртайлак көчөсүнүн кесишинен бир аз эле батышты карай жүрсөңүздөр, Эртайлак көчөсү 164-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Арча Бешик жөнүндө айтсак, шаардын түштүк тарабында, негизинен Бишкек шаардын эле жакшы райондорунун бири, мынакей түштүк тарабы, тоо тарапка жакыныраак. Абасы таза, жакшы дешет көпчүлүк тугандар. Жана бул Чортекова көчөсүнөн шаардын бурчусуна жүргөн маршруткалар бар. Өйдөлөк чыксаңыздар, Южный магистраль, ылдыйраак жүрсөңүздөр, тугандар Куюкова и Ахунбаева көчөлөрүнө бара аласыздар. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгашта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Эртайлак көчөсү 164-дарек болуп калат. Мынакей бул Эртайлак көчөсү мондай семеркага ингрессиздер тугандар. Оң тараптагы экинчи үй бүгүнкү чыгашта сатылуучу үйүбүз болуп калат. Көчө тараптан мынакей бийик забор и бул жана шебен төшөлгөн. Так, эң эле түндүк чегара бул жерден башталат. Бийик забор бүткөн жерден андан кийин мондай подсветкалар и пультмен ачылган мондай дарбаза, калиткасы и эң эле түштүк чегара бул дарбаза бүткөн жерге чейин болуп калат тугандар. Жалпысынан жердин аяты 4 соток. Фактически тугандар андан дагы көбүрөөк экен тугандар, 5 сотокко жакын экен. Мектеп ушул эле Эртайлак көчөсүндө бар экен, садиктер бар. Мынакей бул кошуналар райондун көрүнүшү тугандар. Электр энергиясы бар. Так, электр энергиясы бар, природный газ бар, центральный канализация бар экен тугандар. А бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн короосу. Короосу тугандар, бул жакта 220 квадрат метр болгон үйүбүз. Бир этажы 220 квадрат метр чоң үй экен тугандар. Анан мына үйдүн фундаменттары дагы, тепкичтери дагы, бул забордун фундаменттары дагы баары тугандар керамогранит менен ушундай кымбатыраак ушундай таштар менен жасалыптыр тугандар. И алды тарабында мынакей зеленый зонанын жайы, барбекю очоканалар, чоң үйүбүз и навес чарка дейсизби, ушундай жери бир эки машинаны кенен койсоңуздар болгудай көрүнөт. Акы малайтрышка жеңил кичинекей машинелерден 3тү деле койсоңуздар болгудай көрүнөт тугандар. Анан үй жөнүндө айса 220 квадрат метр толук түрдө кирпич тышкы тарабына утеплять этилген. И анын тышкы тарабынан көрүнгөндөй травертин кылынган тугандар. Травертин чачып кылат беле же кантип кылчу эле тугандар, иши кылса травертин сырткы тарабы. Так, дагы эмне маалыматы. Мынакей бул короосу азыр үйдүн ички тарабында бир чекеден көргөзөм. Ушинтип сырткы тарабы, фасады жасалган. Так, мынакей бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы жаткан, ал дагы центральный канализацияга кошулган. И заборлор деле баары мондай травертин болуп тур тугандар. Андан ары мынакей бул тепкичи артал жагы айнек менен тосулган тугандар. Бул негизи кирүүчү эшик, мынакей көрүп турсаңыздар, эшик орнотулган. Эшик деле сапаттуудай көрүнөт, салмактуу тугандар. Мынакей андан ары бул мынакей өзүнүн кире бериши прихожкасы. Бул жерден сол тарапка карай кирсек бир санузел. Бул жерден ажаткана менен раковина болот экен тугандар. Мынакей дуалдары итальянский кафелдер тугандар. Мынакей түштүктөр, анан форточка. Кайсыл жерде полу кафель болсо, ошол жерде теплый пол бар экен. Отопление, газовый котел жана электр энергиясы менен жылыткан тен менен үйдө жылытат. Анан мынакей тугандар бул жерде мондай холл, түштүк тараптан терезе, күн өткөн тараптан түштүк тарабынан кенен коридор. Мынакей тугандар бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Мынакей бул холлубуздун көрүнүшү. Бул жери телевизор деп коет беле, телевизор койгон жери, отопление батареялары, полдору ламинат, көрүп турганыңыздардай ремонт тугандар. Мынакей оң тараптан бир чекеден маалыматын берип кетерейин. Мынакей көрүп турганыңыздардай бөлмө аралык эшиктер орнотулган. Жана бул жерде кухня. Мынакей бул кухнясы чыгыштардан чоң терезе, көрүп турганыңыздардай ремонт, кухонный мебелдердин жайы. Бул жактында полунда теплый пол бар экен тугандар, вентиляциясы. Мынакей ушундай. Андан ары
Мынакей, мына ушундай. Эди сөздүрө талбай калып туугандар, чыгарылыш алып барган деле оңой эмес. Так, бул жакта зал. Мынакей бул залдын көрүнүшү. Зал өзү эле 30 квадрат метр экен туугандар. Түндүк тарабынан катарынан 2 терезе, отоплениянын батареялары, полдор ламинат. Жана мына көрүп турганыңыздар, ремонт, вентиляциясы. Дагы эмне маалыматы? Дагы андан ары убакыт дейт. Сааттын ортосунда. Так. Окей. Бул тарабы оң тараптан кете берейин, туугандар. Бул жерде общий санузел. Окей, дуалдарларда итальянский кафель, полдор кафель. Түндүк тараптан форточка, отоплениянын батареялары туугандар. И бул жакта бир спальня бөлмө, батыш тараптан терезе, көрүп турганыңыздар ремонт, дуалдар обой экен. Үй жаңы. Үйдүн ичине кирсеңиздер дагы мындай жаңы үйлөрдүн өзүнчө жакшы жетип болот, ошондой бир мындай жаңылыгы билинип турат туугандар. А бул тарапта экинчи спальня бөлмө. Мынакей батыш тараптан терезе, көрүп турганыңыздар ремонт, полдор ламинат. И бул жагында ата-энелер бөлмөсү, родительский спальня. Түштүк тарабынан терезе, полдор ламинат. Жана бул бөлмөнүн өзүнүн бул жакта өзүнчө душ, ажатканасы бар экен туугандар. Так, айтылганда эмне маалымат калды? Бул эшикти көргөзбөдүм окшойт, Бул жакта дагы бир мондай бөлмө жайгашкан туугандар. Бул да бир спальня, кыскасы ушундай бир бөлмө туугандар. Түштүк тарабынан терезе, көрүп турганыңыздардай ремонт. Жалпысынан 220 квадрат метр. Ушундай эми короосун ачып калган маалыматты дагы бир чекеден берейин. Андан ары мен кайра сатылуу үйдүн короосундамын туугандар. Бул жагында мынакей очокхона, барбекю, раковина суу чыгарылган туугандар. Сырттары кафель менен жасалган. Так. Бул үйдүн чыгыш түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жакта эле кошунан заборуна чейин кал, 1 метрден ашуун аралык бар экен. Бул жерде мынакей подвал. Бул жакка бул бушуна газовый котел коюлат. Негизинен отопление газовый жана электрический котелдор менен жылыйт туугандар. Котелну орнотуп берет экен өзү. Үй ээси сиздер алганча үй жаңы бүтүрүлгөн үй. Так, андан ары так, дагы эмне маалымат туугандар? Бул тараптара брусчатка, и бул жакта деле мондай зеленый зонасы, тротуары. Үйүбүздүн бул түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар. И бул жакта үйдүн тышкарында ажаткана, ал жагы дагы центральный канализацияга кошулган. И үйдүн арт тарабында деле туугандар кошуна менен болгон чек арага чейин аралык бар экен, 1 метрдей туугандар. Көргөзүп кетейин сиздерге деле. И ажаткананын суусу дагы, ичиндеги раковиналардын суусу дагы, жамгырдын суусу дагы баары центральный канализацияга куюлат. Эч кандай короосунда жамгырдын суулары көлмөк болуп турбайт экен туугандар. Баасы бул үйдүн $250,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат туугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине жана үй издеген туугандарга дагы чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.